Муфти Чубак ажекебиз тирүү болгондо мен бул сөздү айтпайт элем. Азыр эми бейишке кетти, эми айта алам. Бир жолу экөөбүз 3 күнгө чыктык. Мен котормочумун. Анан түндө саат бир 3-4дө ойгонуп калдым. Даратканага кирсем, 3-4 эле дараткана бар. Бүт эл уктап жатат. Дараткана ичинен деген бир дүңгөт жууп жаткан, тазалап жаткан үнү чыгат. Анан мен көрүп уялып калбасын деп, мен дагы бир четте туруп карадым. Кимкен? Bir daratkананы жууп бүтүп, экинчисине кирип, щоткалап жууп, таптаза кылып атат. Даратканларды жууп, суу агызып, таптаза кылып чыкты. Карасам, Раматылуу чок адам эле да. Жөн эле минбарга отуруп, элдин жүрөгүнөн орун алды беле. Түндөрү менен дараткана тазалаган ал киши. Биз тазалап көрдүкпү? Неге? Кантип тазалайсың? Колу менен перчаткасы да жок. Щотка алып алган колу менен жууп жатат. Жууп. Ошондо айттым. Бекеринен Аллах Таала бул кишиге мынчалык даража берген эмес. Адамдардын жүрөгүндө бир мухаббат, бир орду бар эле. Ошого ким өзүн төмөн тутса, Аллах анын даражасын бийик. Аллах бирөөдүн даражасын бийик кылды, бардык адамдар эмне кылат? Жакшы көрүп баштайт. Ошого текебирчиликти саталы, берешендикти кууп жүрүп болсо да табалы туугандар.